Жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрүнө Кыргыз Петролиум компания жабык акционердик коомуна пресс-тур өткөрүлдү. Буга чейин УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев 23 январда маалымат жыйынында Болот Темировдун иликтөөсүндөгү маалыматтар калп экенин белгилеп, журналисттерди аталган мекеменин ишмердүүлүгү менен таанышууга чакырган. Его расследование никоим образом не наносит урона моему имиджу. Почему? Потому что это все ложь. Это все как бы подставлено. Это все для того, чтобы лишь бы каралап жала жабыш үчүн болгондугу мына көрүнүп турат. Кыргыз Петролиум компания Кыргыз нефтегаз ачык акционердик коому 100% акционердик кылган мекеме. Учурда ишкана бензин, дизель майын жана мазутту өндүрөт. Маалыматка караганда 2021 жылы 179 миң тоннадан ашуун чийки нефтин иштетип, андан 200 миллион сом киреше таап, мекеме тарыхындагы рекордтук көрсөткүчкө жеткен. 2020 132 миң тонна. Быйыл 135% көбөндүрдүк 179 миң тонна. Кыргыз Петролиум компания ондон ашык ишканалар менен келишим түзүп, толинг кызматын көрсөтөт. Тагыраагы келишим түзгөн ишканалардын чийки нефтисин кайра иштетип берет. Кыргыз Петролиум компания ар бир иштетилген тонна үчүн 2544 сом кызмат акы алышат. Ал эми журналист Болот Темировдун иликтөөсүндө аталып өткөн Region Oil КПКнын ушул кызматынан пайдаланган ишкана экени айтылды. Ондой компания менен иштешебиз, именно давальский основа деп коет, толинговый система. То есть ал кандай система? Ал система алар бизге сырьёну алып келет. Сырьёну алып келип туруп, продукциясын кайра алып чыгып кетет. Бизге за переработку акчасын төлөйт. То есть, например, мынча тоннага мынча сом болду деп акчасын төлөп коюп, продукциясын алып чыгып кайрадан жана алып чыгып. Компаниялардын бириби? Region Oil дагы ошондой компаниялардын бири. Алар толинговый система иштешкен компаниялар азыр айткандай эле кудум ошондой эле процедура менен келет. Бизде эч кандай исключение болбойт. Кайсы компаниянын неме стажын или иштеп аткан бизге мындай доверительный отношенияларына карабайт бул нерсечи. Бул бардыгы бирдей процедура. КПКнын жетекчисинин айтымында Region Oil компаниясы кайра иштетүү кызматынан колдонуу үчүн 19 апрелде келишим түзгөн. Иликтөөлөр боюнча алар айтып жатат. Ошол Кыргыз Петролиум компания Осо Region Oil'га 3666 тонна мазут экспорттоду, сатты деп атат. Туурабы? Ал боюнча мен мына как жетекчи катары баса айтып кетким келет. Биз Кыргыз Петролиум компания Осо Region Oil'га 1 килограмм, даже 3600 эмес, 300 грамм мазут саткан эмеспиз. Эгерде биз саткан болсок, счет фактуранын бардыгы налоговыйда көрүнмөк. Алар өздөрүнүн үлүшүн чыгарган. КПК Кыргыз нефтегаздан чийки нефти продукталарын кайра иштетип берет. Ошондой эле өндүрүмдүн 10%-на ээлик кылат. Ал эми 2021 жылы мекеме 20 тонна бензин, 60 тонна дизель майын жана 98 тонна мазут өндүргөн. Информация, information, buyer деп турат. О, Ферганский НПС. Бул деген сатып алуучу Ферганский НПС. Supplier Осо Region Oil деген бул поставщик Осо Region Oil. Демек бул деген Кыргыз Петролиум компания менен Region Oil ортосундагы алып сатуу мамиле эмес, бул Ферганский НПС менен Осо Region Oil'дун ортосундагы сатып алуу мамилелери болуп атат. Биринчиден бул жерде жазылып турат закупающая сторона Purchase Өзбекстан сатып алып атат. Топочный мазут марки М100 для дальнейшей переработки с содержанием серы 0,587%. Страна происхождения Кыргызстан. Изготовитель Кыргыз Петролиум компания, производитель Кыргыз Петролиум компания. Соответственно, бул маалымат боюнча мына Болот Темиров айтып атпайбы, ушул маалыматка таянып, ушул сатып алды Кыргыз Петролиумдан Осо Region сатып алды деп атпайбы. Бул өзү негизи бул булак, ал айткан сөзүн төгүн деп атат да, өзү менен противоречит. Иликтөөдө аталган Region Oil компаниясынын башчысы Назгул Айдарова журналист Болот Темиров тарабынан айтылган маалыматтарды четке каккан. Кыргыз Петролиум ишканасынын дагы Ташиевтердин үй бүлөсүнүн дагы менин Region Oil компанияма эч кандай тиешеси жок. Болот Темиров айтып жаткан мазуттун дагы Кыргыз Петролиумга такыр тиешеси жок. Мен башка фирмалар сыяктуу эле чийки нефтини Кочкур Атадан сатып аламын жана топлингдин негизинде
нефтини кайра иштетүүчү заводдорго беремин. Кыргыз Петролиумда кайра иштетип берүү кызматы бар. Аны үчүн кызмат акысын төлөймүн. Андан чыккан продукцияларды, мисалы түстүү нефти продукцияларды жергиликтүү рынокко сатамын. Ал эми мазутка бизде суроо талап болбогондуктан аны чет мамлекеттерине экспорттоймун. Бардык тийиштүү салыктарды төлөймүн. Демек мен сатып жаткан мазут ал Кыргыз Петролиумга такыр тиешеси жок. Журналисттерди такталбаган маалыматтарды таркатпоого чакырат элем. Буга чейин Темиров Лайф YouTube каналында журналист Болот Темировдун Кыргыз Петролиум Компани жабык акционердик коомунун ишмердүүлүгүнө байланыштуу иликтөөсү жарыяланган. Анда ортомчу катары Region Oil жеке компаниясы КПКдан мазут сатып алып, чет өлкөлөргө экспорттоп 2 күндө эле 37 миллион сом пайда тапканы айтылат. Камчыбек Ташиев бул маалыматтардын калп экенин, Ташиевтердин үй бүлөсүн каралоо үчүн коомчулукка таратылганын маалымат жыйынында билдирген. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы.